Украинанын түштүктөгү ири контур чабуулу ийгиликтүү уланып жатат. Бирок алардын аскерлери негизи канчалык алдыга жыла алды? Биз согуш талаасындагы 3 далилди карап чыктык. Биринчиден, украиндер мындай коргонуу позицияларына туш болушту. Алар көп учурда түнкүсүн кээде аткылоолор астында бир нече ай бою мина талааларын жүйүп басып өтүштү. Украин күчтөрү ошондой эле ажыдаардын тиштери деп аталган ушул сыяктуу тосмолордон өтүүгө туура келди. Экинчиден, алар бул жерде биз Украина аскерлери Орусиянын коргонуусунун биринчи сызыгынан бир аз жогору жакта экенин аныктадык. Ушул сыяктуу орус аскерлери Украинанын токойдогу позицияларын аткылап жатышат. BBC Verify тобу ал токой бул картадан Орусиянын коргонуусунун биринчи жана экинчи сызыгынын ортосунда экенин аныктады. Ал эми Орусия кошумча күчтөр менен жылып келатат. Биз бул орусиялык учкучсуз аппараттын видеосунун геолокациясын таптык. Анда анын элиталык аба десанттык күчтөрү Вербовьеге жакын жерге жайгаштырылгандыгы тууралуу кабарланган. Үчүнчүдөн, чоңураак масштабта карап көрөлү. Кызыл сызыктар орус аскерлери оккупациялаган аймак. Мына ушул жерден украиналыктар бекем корголгон Токмак шаарына жетиши керек. Бул Орусиянын Крымды камсыздаган негизги жолу. Ал артиллериялык сок курууга мүмкүн болгон аралыкта жана бул жол аннексияланган Крым менен Орусиянын ортосун бөгөшү мүмкүн. Эгер Украина аскерлери ал максатына жете алышса, анда контур чабуул жарым жартылай ийгиликтүү болду деп бааланышы мүмкүн. Бул согуштун агымын Украинанын пайдасына буруп, стратегиялык жеңиш болмокчу.